Искусственного интеллекта. Добро пожаловать! Кемин районунун Ак Түз айылында ачык асман алдында уюштурулган Ак Түз жасалма интеллект лагери өттү. Иш-чарага мектеп окуучулары, жаштар, ата-энелер жана жергиликтүү тургундар катышып, санариптик технологиялар дүйнөсүнө саякат жасашты. Мне 13 лет. Я основатель EdTech проекта Ухутрек. Ухутрек — это проект для автоматизации образовательных центров. Лагерь Жогорку технологиялар паркы, IT академия, жасалма интеллект академиясы тарабынан уюштурулду. Демилгенин негизги максаты заманбап технологиялык билимдин алыскы аймактарга жеткирүү, жаштар жасалма интеллектке жана маалыматтык технологияларга болгон кызыгуусун арттыруу. Катышуучулар үчүн лекциялар, мастер-класстар жана практикалык сабактар уюштурулду. Балдар жасалма интеллекти мүмкүнчүлүктөрүн программалоо, робототехника, санариптик сабаттуулук жана технологиялык ишкердик боюнча билим алып, интерактивдүү тапшырмаларды аткарышты. Вот здесь, получается, есть мастер-классы, там вот фуршет, вот все проходит хорошо. Лагерь сон болот, ойноп атабыз. Вы можете зайти на площадку. Эксперттер менен болгон жолугушууда окшор маалыматтык технологиялар тармагындагы мүмкүнчүлүктөр, келечектеги кесиптери жана санариптик экономиканын өнүгүшү тууралуу кеңири маалымат алышты. Уюштурушчулардын айтымында мындай демилгелер айыл жергесинде жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттырып, алардын жаңы технологияларды өздөштүрүүсүнө шарт түзөт. Ушундай Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иште деген урааныбыз бар. Айылга чейин жетти. Мына бүгүн Ак Түздө жашап бүткүл дүйнө менен иште деген урааныбыз Кичкемин айыл аймагы жалпысынан Кичкемин айыл аймагында жашап, Кеминде жашап бүткүл дүйнө менен иште. Мына айтып калды да. Анан бүгүн биз өтө адистерге муктаж болгонунан ушундай шыктандыруу максатында биз ушуну уюштуруп атабыз. Эми айыл аймактар ошону колдоп бизди чакырса, сөзсүз ушундай уюштурууга биз даярбыз. Анан өтө азыр керектүү болуп калат. Анан жаштар мына карап атпак, өзү менен карап атасыз. Өтө кызыгуу менен азыр биздин долбоорубузга катышып атат. Ак Түздө өткөн жасалма интеллект лагери сапаттуу технологиялык билим борбордо гана эмес, өлкөнүн бардык аймактарына жеткиликтүү болуш керек экендигин дагы бир жолу айгинеледи. Мындай долбоорлор айыл жаштары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, келечектин адистерин тарбиялоого өбөлгө түзөт. Кызжибек Жээнбек кызы, Чыңгыз Садыков, ОТРК Чүй, Кемин району.